Жоокерлер, офицерлер, айыпталуучулар менен соттолгондорду коштоп жүргөндөр, кинологдор, сап-сап болуп казгатар тизилгендер, жазык аткаруу тутумунун кызматкерлери. Алмасыңар жолдоштор. Жазык аткаруу тутумунун кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктаган Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев адам укугун жана эркиндигин камсыз кылган күчтүү жана өнүккөн Кыргызстанды куруп, элибизге бакубат турмушту алып келүү баарыбыздын максатыбыз. Мекен коопсуздугунун, тынчтыгынын, бейпилдигинин кадыр баркын билген мамлекет үчүн кылмыштуу чөйрөнү коомдон обочолоо маанилүү милдет экенин билдирди. Коомго коркунуч келтирген кылмышкерлерди жаза өтөө жайларында кармоо, кайтаруу, аларды мыйзам жолуна салуу, түзөтүү жана кайра социалдаштыруу эрдикти, чыдамкайлыкты, чыныгы кесипкөйлүктү жана ак ниеттүү кызматты талап кылат. Кызматтын өзгөчөлүгүнө байланышкан татаалдыктарга, тобокелдиктерге карабастан, сиздер мамлекеттин тынчтыгын камсыздап, жарандардын коопсуздугун коргоп, жогоруда аталган милдеттерди так аткарып келесиздер. Жазаларды аткаруу кызматынын иши татаал, анткени соттолгондор менен иш алып барышат. Камчыбек Ташиев жазык аткаруу тутумунун кызматкерлерине материалдык дем берүү, жашоо деңгээлин жакшыртып, муктаждыктарын канааттандыруу багытында иштер жигердүү жүрүп жатканын белгиледи. Мамлекет башчыбыздын колдоосу менен жазаларды аткаруу тутумунун кызматкерлеринин иштөө шарттарын жана соттолгондорду кармоо шарттарын жакшыртуу, ошондой эле коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында масштабтуу иш-чаралар демилгеленип жүргүзүлүүдө. Аталган иш алкагында тергөө абактарын жана түзөтүү мекемелерин шаарлардын сыртына кайра жайгаштыруу боюнча алгылыктуу иштер башталган. Учурда Бишкек шаарында жайгашкан номер 47 мекеме жоюлуп, Молдовановка айылындагы номер 31 мекеменин имараттарын реконструкциялоо, жоюлган мекеменин атайын контингентин шаардын сыртына чыгаруу иштери аяктап калды. Номер 10 жана номер 53 мекемелерин Жалал-Абад шаарынын сыртына кайра жайгаштыруу боюнча иш демилгеленип, учурда Базар-Коргон районунда жаңы түзөтүү мекемесин куруу иштери башталды. Жазаларды аткаруу кызматынын кызматкерлери мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылууда татыктуу кызмат өтөп келет. Бул күнү ары татаал, ары кооптуу кызматты аркалагандар министрлер кабинетинин сыйлыктары менен сыйланды. Мурункуга салыштырмалуу азыркыда аябай сонун шарттар өзгөрүлдү. Бул именно сотрудниктерге мына жакшы үйлөр салынып атат. Могу биз жашап аткан, мен ушул жерден даже үй алдым. 23 жыл, 24 жыл иштеп системада өмүр бою. Тутумда 30 жылдан ашык эмгектенип келе жаткан Ашым Эшимбеков кинология бөлүмүн жетектейт. Департаментте аскердик кызматты өтөгөндөн кийин келишимдин негизинде иштеп калган. Андан бери 30 жылдан ашты. Көп жылдык эмгеги бааланып, мекеменин мыкты төш белгиси сыйлыгына ээ болду. Биздин кызмат жеңил деп айта албайбыз. Күнү түнү биздин кызматкерлер, жоокерлер күзөттө турушат. Түзөтүү мекемелериндеги соттолгон кылмышкерлерди кайтарышат постордо туруп, ок атууга, машыгууларга чыгып турушат. Ушундай кызматтарды аткарабыз. Андан тышкары соттук процесстерди конвой менен алып жүрүү, айдап узатуу кызматтарындагы жазаларды аткаруу кызматынын департаменттин кызматкерлери, жоокерлери ушундай кызматтарды алып барышат. Улук лейтенант Садыкбаев автомобилин ачкычын алууга келди. Кызматтын материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча да иштер колго алынган. Бул максатта бюджеттен 35 миллион сомго жакын каражат бөлүнүп, атайын унаалар сатылып алынды. Майрамдык салтанаттын жүрүшүндө УКМКнын төрагасы 5 даана унаанын ачкычтарын тапшырды. Мамлекеттин атынан кызматкерлерге түзүлгөн чоң шарт. Жазаларды аткаруу кызматынын автопаркы көп жылдан бери жаңыртылбай, атайын унаалар эбак эскилиги жеткен. Абак жайларындагылар менен иштешүүдө материалдык техникалык базанын чың болушуда маанилүү. Жаңы унаалардын жардамы менен иш жеңилдеп, соттолгондорду коштоп жүрүү кооптулугу жоюлат. Автотранспортубуз эски болчу. Автобус мисалы 81 жылкы автобус. Соттолгондорду коштоп жүрө турган автоунаалардагы өтө жескилиги жеткен, заманбап талаптарга жооп бербеген, коопсуздук талаптарына жооп бербеген унаа транспорттор болчу. Ошко барып келиш үчүн bir жума убакыт кетчү. 2 күн жолго, ал жака 2 күн кайра жолго, анан кайра келгенде
техниканы тейлеш керек болчу. Ал эми азыр ушундай маселелердин бир чети чечилип, ушунун маселенин чечилгенин өзү күчүрмөн кызматтын деңгээлин мындан ары көтөрүүгө жардам берет. Майрамдык иш-чара, парадтык жүрүш жана жазаларды аткаруу кызматынын атайын багыттагы жоокерлери күчүрмөнүн даярдыгы жана ыкчамдыгын көрсөтүштү. Нургүл Жумабекова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.